Витаминдер, антибиотик. Нурбек Өзгөн районундагы Шоробашат айылында белгилүү жаш болсо да тажрыйбасы мол ветеринар. Ал 9 жылдык тажрыйбасында кыска аралыкта малды семиртип, кымбат сатуунун жолун издеген. Бул идеяны эл аралык фонддор каржылап, жергиликтүү өнүгүү долбоору колдоого алган жана зарыл болгон каражаттар менен каржылап, жаңы технологиялык методикаларды окутуп жатат. Бул менен самна сапатка чыга алабыз. Элдер 3 жылда 4 жылда жете турган максаттарына эгерде парод ала турган болсок, 1,5 жыл 2 жылда жетсе болот. Ошондой семирте турган 2 багытында болсо, элдер 5-6 малды кармагачандыр, андан көрө 2 мал кармаса, жайытка да экономика болот. Сүттү дагы ошо 6 малдай кылып 2 мал берет. Аталган долбоордун алкагында учурда Ош облусунун Карагулжа, Өзгөн жана Кара Суу райондорунун ветеринар фермерлери окуп жатат. Окуу менен бирге Швейцариядан Швейц семинал породаларынын уруктарын алып келип, акысыз камсыздашкан. Бүгүн долбоордун натыйжасын башка ветеринар фермерлерге көрсөтүү максатында көргөзмө уюштурушту. Тоytlardan түшүнүп атабыз, семинардан. Ана берке өндүрүп жемди, кургак жемди өндүрүп берүү боюнча аябай жакшы түшүнүктөрдү берди. 1 килограмм курук жем 7 килограммдык масса болот экен. 7 килограммды 300 килограммдык тарпактарга берсе болот экен. Базарда сатайын десең мал арзан, бирок сатып алсаң эт кымбат. Эмне үчүн деген суроо көпчүлүктүн бүүрүн кыздырып келет. Адистердин айтуусунда жайыттар такырланып, анда оттогон мал жакшы семирбей калды. Малды асылдандыруу, чыктуу тойтка өткөрүү жана мордодо жуундуруу фермердин жүгүн эле жеңилдетпестен экономикалык өсүүгө да чоң таасир берери айтылды. Конкурстук негизде тандап алганбыз. Бул ветеринарларды. Алар жана жогоруда биздин адистер айтып кетти, бир ветеринар бир райондун маселесин чечип коюшу мүмкүн деп, малды асылдандыруу боюнча. Ошол үчүн аларга эмне керек? Көбүнчө аларга техникалык жабдыктар жок, билим жетишсиз. Андан сырткары урук маселеси болгон. Урук маселеси боюнча биз бүгүнкү күндө ошол атайын ассоциациясы бар. Асылдандыруу, малды асылдандыруу боюнча ошолор менен биргеликте Швейцариянын Swiss Genetics деген компания менен уруктарды алып келүү боюнча азыр 3,5 миң урукка договор келишим түзүп кетишти. Мындай айтканда бизге сапаттуу уруктар, малдын ири мүйүздүү малдын уруктары келет Кыргызстанга жакында. Долбоорлор баягы каржылап, жардам берип, окутуп, уруктарын, азотторун берип, берет да баарын тең материалдарын, билимин берет. Андан кийин биздин ассоциацияга бул мүчө болуп калат. Уже мүчө болуп калат. Биринчиден, экинчиден алар менен дайыма консультация, жетектөө, ушун жетектөөсү, анын ишин кийин жардам беребиз. Иш-чарада мал багуудагы бир катар жаңы технологиялар, пайдалуу кеңештер да айтылды. Алсак жылкыларга чип коюу системасы 2 жыл алдын башталганы менен ушул күндө да маалыматтын жетишсиздигинен кабыл албай жүргөндөр бар. Азыр чип басууну башталып атат. Мамлекет ушундай шарт түзүп берди. Катардагы жөнөкөй дыйкандагы мал санын көбөйткөнгө бардык шарттар бар да. Малга эч кандай салык жок, малга көбөйткөнгө чектөө жок дегендей. Анан эми биз өзүбүз Кыргызстан өзү элибиздин көпчүлүгү 70% айыл жергесинен турат. Анан Өзгөн районунда мына бизде бир 150 миңге жакын 152 миң гектар жайытыбыз бар. Бирок малдын санына бөлүп келгенде ошо жайыт астык кылат да. Билимдүү бир фермер бир райондун экономикасын көтөрөт. Фермерлер технологдорду окутуу учурдун актуалдуу талабына айланууда. Анткени мал багуу эң кирешелүү бизнес.